Üçüncü sabak. Hazır hem biz bir orun daярдайбыз да мурунку сандаргача. Тарых деп коелу, Мурункулар мурун не деп коелу? Алдыңкылары. Өткөн сандар, Өткөн сандар. Алдыңкылар жакшы, Алдыңкылар. Бул жерде массив деген бар да, array. Массивте көп мүчөлөрү болушу мүмкүн да. Канча, мисалы үчүн 1024 эстеп калсын, of integer. Анан бир буга эми жазылып атат, 1024 орун бар да, 0-дөн 1023-кө чейин элестеткиле, бирок акыркысы кайсында экенин биз эстеп калыш керекпиз. Акыркы деп, акыркы integer. Мисалы үчүн акыркы башында 0 да болсун, акыркы сан 0, анан кийин акыркы барабар 0. Муну азыраак кылалы, 1024 эмес, мисалы үчүн 64 болсун, чоңойтуп алсак деле болот да. 32 деле боло берсин, 32. 32 эстеп калсын, Даже мындай деле болуп койсок болот. Const деп туруп, канчаны эстеп калат, канча деп коелу, канча барабар 32 болсун, Жок, канча эмес, башка ат коелу. Узундук, узундук 32 болсун, Ошондо бул жерде 32, ар кайсы жерде 32 деп жаза бербей, узундук деп жазып койсок, кийин узундукту бир өзгөртүп койсок эле баары тең өзгөрүп калат. Узундук. Эми карагыла. Акыркы 0 болду, Эми мына санды тазалар дегенде санды 0 кылып койду. Санды 0ду кылыштын алдында алдыңкылар номер акыркы барабар сан болсун, Анан кийин акыркы деген көбөйөт, инк акыркы. Бирок дагы шарт коебуз. Эгер акыркы узундукка жетип калса, кайра башынан баштайт да, акыркы. Анда мурункуларды түртүп салып, ооба, макул. Эми башында оңоюраак кылалы, башында кайрадан баштасын деп коелу, иштетип алып туруп, анан кийин мурункуларды унутсын деп коебуз да, мына. Себеби бизде бул акыркы деген 0-дөн 31-ге чейин өзгөрүшү мүмкүн да. Себеби 32 орун бар да, 0-дөн 31-ге чейин. 32-чи деп калганда узундук акыркы 32 болуп калганда 33-чү орун болуп калат да. Батпай кетет да. Ошондо компьютер сөгүнө баштайт да. Ошон үчүн ошого чейин жеткизбей шарт коебуз. If эгер акыркы барабар узундукка жетип калса, then кайра 0-дөн башталсын дейбиз да. Башында 0-дөн башталып турсун деп. Карагыла, үтүр чекит командаларды, буйруктарды ажыратат да, ошон үчүн акыркы буйрукка бербей койсо болот да. Мында дагычы. Муну эмнеге иштетсе болот? Бул текстти бияктан башка жакка көчүрүп койсо,
бүтүрчек жок деп туруп алат да. Демек бир карап коюш керек. Башка жерден текстти көчүрүп алдык деген белги болуп атат да. Бир текшерип коюш керек деп. Эми программанын негизи өзгөрүлдү. Ичи өзгөрдү. Кнопкалар өзгөрбөдү. Эми жүргүзүп көрөлү. Так. Мына. Тазала десек мына. Субханалла, 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 субханалла. Тазала. Алхамдулилла, 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 алхамдулилла. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп тазала дейбиз. Азыр эми мурунку маанилер эмеде бар да. Ичинде инфо глобальный перемены десек көрүп алсак болот. Мына акыркы 4 экен да, мына. Биринчиси 21 болгон, Кийин 7, 5, 4 да, ошо 0, 1, 2, 3. Акыркы азыр ушуну өзгөртүп коет да, Текшерип көрөлүкпү? Обновить десек, бияктагылар өзгөрүп калат да. 10го чейин болуп калды. Азыр өзү 31, Дагы башка сөздөрдү айтып туруп да эме кылат экен го, Хасби Аллаху ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим деп, 7 жолу. Ошондо биздин таспих азыркы сатылгандан Кытайдын таспихинен айырмасы болот. Памяти бар болот, эстеп калат. 20га жетип калды, эми көрдүңөрбү, макет кылыш оңой. Кнопкалар тартып койдук, басып койдук, Прибордун өзүн жасаш үчүн кылып иштеш керек да. 4 болду, 28, 29, 30, 30, 30-нчу эстеп калат да азыр, 8 болсун, таза дедик. 31, азыр мына 31-ди жазат, 31-нчини жазды, кайра 0 болуп калды, эми анча кылсак 6 бияка түшүп калат да азыр. Тазала десе 6 бияка түшүп калды. Эми кийинки сабакта ушуларды биз чыгарабыз. Эмеге бияка чыгарабыз, Эстеп калганды кайра чыгарыш керек да, туурабы?